Асамидинович, негизги ушул счетный палатанын негизги максаттарынын бири бул мамлекеттик муниципалдык органдардын кызматкерлеринин жана мамлекеттик мекемелердин ошо финансылык кемчиликтерин гана карап, аларды кылмыш ишине тартып, ушундай жактарын карабастан негизи анализ жүргүзүп, ошол укуктук ченемдик актыларга дагы бир ошолордун ишин жеңилдетүү үчүн, ушу мамлекеттин ар бир ушул тармагында элге кызмат кылууну жеңилдетүү үчүн ошол укуктук ченемдик актыларга сунуштар беришкер керек да. Ошол иштер боюнча кандай иштер аткарылды, канча укуктук ченемдик актыларга өзгөртүү киргизилип жатат, кандай жеңилдиктер болуп атат азыркы күндө? Урматтуу Махабат Эргешевна, рахмат сурооңузга. Биз чындыгында негизги максат текшерип бирөөнү чындыгында каралоо эмес, негизги максат ушул жардам көрсөтүү. Ошолордун окууларына катышуу, аларга бир кийинки жылда канткенде биз ушул финансылык тартип бузууларды азаят. Негизги максат ошол. Анан сиз туура маселени көтөрдүңүз. Биз өкмөткө 18 сунуш жөнөттүк. Мисалы үчүн өкмөттүн кээ бир токтомдору бар. Мына азыр эле мына Улукбек Зулпкарыч көтөрүп кетти. Ушул Токой чарбасында биз акыркы өткөргөн аудитте 234 миллион сом потеря чыкты да. Бул 2015 жылы кабыл алынган мыйзам бар. Мына биз таможня бажы союзга киргенде ушул жака экопостторду, ушул постторду коюу боюнча ушуну Токой чарба агенттиги боюнча аткарылбай келип, мына 19-жылы гана бул жокко чыгарып атат. Бирок 16-17 жылдарда бул жерде жоготуу болду да, 200 миллиондон ашык жоготуу болду. Өздөрү ошону отчетто мойнуна алышты. Биз ошондой маселелерди дагы өкмөткө жиберип турабыз. Негизинен бул боюнча эми өкмөткө жиберип атабыз. Анан өзүңүзгө дагы бир кенен маалыматты өзүнчө дагы жиберип коеюн. Ошо 18 сунуштун канчасы ишке ашырылат, канчасын өкмөт ошо реакция жасап бир иш алып баратат? 18 сунуштун бүгүнкү күндө эми баягы кээ бир маселелери сразу чечиле калбайт экен, кээ бирлери иш жүзүндө жүрүп атат. Мына бюджеттик кодекске дагы өзгөртүү киргизүүлөр боюнча дагы биз сунуштарды жибердик. Мына Экмат Журтбаев. Жогорку кеңешке да бересиздерби ушундай сунуштарды? Жогорку кеңешке дагы биз бардык отчетторду жиберебиз сиздерге. Ушул жерде анда ушул боюнча, ушул НПЛар боюнча бизге берсеңиздер, мен сизге өзүнчө чыгарып берейин ошону. Рахмат. Андан кийин мамлекеттик сатып алуулар боюнча дагы көптөгөн ушу коррупциялык схемаларга бүт баары көнүп алышкан да. Тендерлер боюнча. Ушул тендерлердин текшерүү жүргүзгөндө тендер боюнча эң биринчи критерий бул арзан баада болуш керекпи же башка критерий боюнча карайсыздарбы? Махабат Эргешевна, биз ушул госзакупкада биз айттык, баягы тартип бузуулар чыгат, бирок көбүнчө процедурный тартип бузууларды карайбыз. Ал эми сиз айткан маселе чындыгында мен эң арзан ишкана утуш керек дегенге кошулбаймын. Себеби эң биринчи биз сапаттуу мектеп курушубуз керек, сапаттуу больница, сапаттуу жол курушубуз керек. Бирок албетте ал жерде коррупциялык бир сговорлор болбош керек да, баягы арзан да болбош керек, кымбат да болбош керек, бирок эң негизгиси сапат жагына көңүл буруш керек. Ошону өткөргөн жетекчилер түздөн түз ушуга жооп бериш керек да. Мына социалдык объектилер боюнча айтсаңыз, окшош эле проект менен кеткен, бирок ар кандай баада тендер утулгандар боюнча маалымат бериңиздерчи. Бул боюнча биз 2 жылдан ашып калды, өкмөткө ушул сунуш бергенбиз, сиздерден да сунуштар түшкөн. Албетте биринчиси бул мектеп куруу боюнча. Буга чейин да көтөрүлгөн. Мисалы үчүн эмне үчүн Баткенде бир типтүү мектеп, Таласта же Нарында 3 мектеп курулса, үчөөнүн баасы 3 башка деп. Мисалы үчүн 125 орун, 225 орун. Биздин сунуш менен ушул өкмөт менен биргеликте типтүү мектептерди, типовой проект деп айтылат. 3 типке бөлүнгөн мектептер бүгүнкү күндө курулуп атат. Эми албетте бүгүнкү күндө андай өтө чоң айырмалар деле жок. Биз бул боюнча дагы атайын аудиттерди өткөрдүк. Бүгүнкү күндө социалдык объекттер өзгөчө, мектептер типтүү проекттер менен курулуп атат да. Бирок ошол эле кезде ар кандай баада кетип атпайбы? Ар кандай баада кетип атат. Мисалы үчүн балким кээ бирлери баягы тендерге койгондо ушуну сунушуңузду биз эске алып, кайрадан ушул курулуш агенттиги менен да иш алып барабыз бул жаатта. Ушул курулуш, урматтуу Махабат Эргешевна, курулуш агенттиги өзүңүз көрсөңүз биздин таблицада ушул финансылык тартип бузуу жагында бир 3-4 орундарда турат да. 226 миллион сом финансылык тартип бузуу ушул жерде курулуш тармагында аныкталган да 18-жылы. Ошо бир типтеги социалдык объекттер боюнча бизге бир кат жүзүнө берип койсоңуздар айырмачылыгын. Аны да кошумча сизге беребиз. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ар бир эле мамлекеттик сатып алууда майдадан баштап көпкө жогорку деңгээлге чейин ушул ар бир эмеде олтурат дейт да мамлекеттик чиновниктерчи. Негизи закуп боюнча
мен ойлойм туура эмес да, башкача бир формасын өтүшүбүз керек да. Сиздин оюңузча сунуш бере аласызбы? Биз кандай формага өтсөк болот? Мына жакында эле өзүңүздөр колдоп берип, урматтуу мамлекет башчыбыз мыйзамга кол койду. Мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына өзгөрүү кирди. Бул жаатта биздин жеке пикирибизде эң биринчи бюджеттин 1/3 кирешеси чыгашасы мына 40 миллиард сомдон ашык чыгымдар ушул мамлекеттик сатып алууларга кетет. Өкмөт башчыбыз да ушул жерде айткан, 40 миллиардтан ашык каражат кетип атат. Ошону биз негизгиси ата мекендик ишкерлерге берсек, өзүбүздүн мамлекетибизде калса ушул акчалар деп. Экинчи жаатында ушулар кандай колдонулуп атат? Ошол жаатында да маселелер бар. Сөзсүз биз бул аудиттин жыйынтыгы боюнча дагы сунуштарды берип келатабыз, дагы кошумча беребиз. Анан мына өзүңүз билесиз, электрондук портал болуп жакшы иштер жүрүп атат. Эми кемчиликтери барып оңолот го деген ой бар. Мен айтайын дегем, тендер эмес, башка формасын өтсөк болобу? Ушул боюнча бай бере аласызбы? Муну карап көрөлүк. Азыркы күндө ушул маселе көтөрүлүп атат чындыгында. Ушуну тереңирээк бир карап көрсөңүздөр, ишиңиздерге ийгилик. Негизинен жалпысынан жакшы отчетту колдойбуз. Жана колдоого чакырам депутаттарды. Рахмат сизге. Сунуштардын баарын эске алабыз.